Саламатсыздарбы? Эгерде сиздин айдоочулук күбөлүгүңүз эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк болсо, ал күбөлүк түндүк тиркемесинин базасына киргизилбеген болсо, же болбосо түндүк тиркемесинде айдоочулук күбөлүгүңүз көрсөтүлбөй жатса, аны кантип санариптештирүүгө болот? Ал үчүн биринчи кезекте айдоочулук күбөлүктү түндүк тиркемесинен текшерип алуу керек. Ал үчүн санариптик документтер бөлүмүнө киребиз. Санариптик документтер бөлүмүнө киргенде, бул жерде сиздин документтериңиздин тизмеги чыгат. Бул жерден айдоочулук күбөлүктү текшерүү үчүн айдоочулук күбөлүк деген бөлүмгө киребиз. Бөлүмгө киргенде, бул жерде сизде айдоочулук күбөлүгү жок же санариптештирилген эмес деген билдирүү чыгып калса, анда сиздин айдоочулук күбөлүгүңүз түндүк тиркемесинин базасына киргизилген эмес болот. Эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк болсо дагы аны сиз санариптештирүүдөн өткөрүп базага киргизсеңиз болот. Ал үчүн артка кайтабыз. Артка кайткандан кийин башкы бетке келгенден кийин айдоочулук күбөлүктү базага киргизүү үчүн ушул жерде дал келбеген маалыматтар чыгып жатабы деген бөлүмгө киребиз. Бөлүмгө киргенде бул жерде бир канча бөлүмдөр бар. Айдоочулук күбөлүктү базага киргизүү үчүн биринчиде турган Кыргыз Республикасынын улуттук үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрүн ушул кызматтын жардамы менен санариптештирүүгө болот деген бөлүмгө киребиз. Бөлүмгө киргенден кийин төмөн жакта санариптештирүү деген баскычты басабыз. Баскычты басканыбызда бул жактан ушундай бет ачылат. Бул жерден биринчиде турган тандоо деген баскычты басабыз. Тандоо деген баскычты басканда бул жактан аймактар чыгат. Эгерде сиз айдоочулук күбөлүктү кайсы аймактагы бөлүмгө киргизүүнү кааласаңыз, ушул жактан бөлүмдү тандайсыз. Мисалы, бул жактан азыр биз сүлүктүгө киргизе турган болсок, бул жакта Сүлүктинский отдел Га деген бөлүмгө киребиз. Бул жерден ушул Сүлүктинский отдел. Эгерде сиз ушул сүлүктүгө каттоону кааласаңыз, сүлүктүнү тандайсыз. Сүлүктүнү тандагандан кийин бул жакта айдоочулук күбөлүктүн алдыңкы бетинин сүрөтүн тиркеңиз деген баскыч бар. Демек, бул жерге биз айдоочулук күбөлүктүн алдыңкы бетин киргизишибиз керек. Ал үчүн ушул жерде турган плюс белгини басабыз. Плюс белгини басканда бул жакта галереяны ачуу, камераны ачуу, документтерди ачуу деген баскычтар бар. Эгерде сиздин айдоочулук күбөлүгүңүз галереяда бар болсо, галереяны ачуу деген баскычты басып, сүрөттөрдүн арасынан ошол айдоочулук күбөлүктү тандашыңыз керек. Ал эми сүрөткө тартып киргизүү үчүн камераны ачуу деген баскычты басабыз. Камераны ачуу деген баскычты басканда камера жанат. Камера жангандан кийин мына бул жерде айдоочулук күбөлүк, эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк, башкача айтканда СССР убагындагы айдоочулук күбөлүк. Алдыңкы бет катарында ошол сүрөт турган биринчи бетти тартып жүктөйсүздөр. Камераны туштап туруп, тартуу астында турган баскычты басабыз. Жакшы тунук кылып тартасыздар. Мисалы, ушул жерди тартабыз. Тарткандан кийин алдыңкы бети жүктөлөт. Андан кийин айдоочулук күбөлүктүн арткы бетинин сүрөтүн тиркеңиз деген жерде плюс белгини басабыз. Плюс белгини баскандан кийин кайра эле бул жерден камераны ачуу деген баскычты басабыз. Камераны ачуу баскычын басканыбызда камераңыздар жанат. Арткы бетке айдоочулук күбөлүктүн экинчи бетин тартып жүктөйсүздөр. Экинчи бетин тартып жүктөгөндөн кийин бул жерден жөнөтүү деген баскычты басасыздар. Жөнөтүү деген баскычты басканыңыздарда бул документ жүктөлөт. Жүктөлгөндөн кийин бул жерден ожидает подтверждение деген белги чыгып калат. Демек, сиздер растоону күтүшүңүздөр керек. Растоо 3 жумушчу күндү талап кылышы мүмкүн. Демек, 3 жумушчу күндөн кийин сиздер
айдоочулук күбөлүгүңүздөрдүн санариптештирилгендигин түндүк тиркемесинен көрсөңүздөр болот. Артка кайтуу үчүн башкы бет деген баскычты басасыз. Башкы бет деген баскычты басканыңыздарда башкы бетке кайтып келесиздер. Андан кийин сиздер ушул жерден улан текшерип турсаңыздар болот. Текшерүү үчүн кайра эле дал келбеген маалыматтар чыгып жатабы деген бөлүмгө киресиздер. Бөлүмгө киргенден кийин кайра эле Кыргыз Республикасынын улуттук үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрүн ушул кызматтын жардамы менен санариптештирүүгө болот деген бөлүмдү тандайсыздар. Бөлүмдү тандагандан кийин санариптештирүү деген баскычты бассаңыздар, бул жерден эгерде подтверждение болгон болсо, оцифрован деп билдирүү чыгып калат. Оцифрован деген билдирүү чыгып калса, демек сиздин айдоочулук күбөлүк базага киргизилген болуп эсептелет. Базага киргизилгенден кийин сиздер айдоочулук эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүгүңүздөрдү жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүккө алмаштыруу боюнча арыз калтыра аласыздар.